Темирлан Сабирдинов 11 жашта, апасы маданият кызматкери, мыкты ырчы. Мындан улам алдагы апасынын жолун жолдоп, чыгармачылыкка 6 жашынан баштап кадам таштаган. Бүгүн ал Муса Баятовдун балалык кезин жана башка көптөгөн образдарды ачып берүү менен элдин купулуна толду. Муса Баятов атабыздын бүгүн 120 жылдыгы болуп жатат. Иш-чарада мен бир нече роль аткардым. Ошол бир нече ролдун ичинен мигрант баласын аткардым. Ал мигрант бала ата-энесин 10 жылдан бери көрө элек да. Анан ошол баланы ал бала деген аябай бостоюп ыйлайт да, ал ушунда ата-энесин сагынып, анан мен дагы ал баланын ролун аткарыш үчүн, ушул адамдарга жеткизиш үчүн өзүмдүн мындай ичимдеги сезимдеримди онотконго аябай аракет кылаттым да. Касиеттүү көчмөн кыргыз комузу. Балалыгым бая дүйнөмдүр бөлөм. Мына ушул каарманыбыз башкы ролду аткарган чакан сценировкада Тоо булбулу Муса Баятовдун балалыгы чагылдырылган. Ал көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырбай баарысы тең сахнадагы окуяга сүңгүп киришти. Ал эми жалпысын ойго батырган чыгарманын жанга жагымдуу өркүүлөрү менен коштолушу анын көркөмдүүлүгүн ого бетер арттырды. Мындан улам Болдукан Серкебаева эл дал ушундай жогорку чеберчиликте жандуу үн менен даярдалган чыгармаларга суусап калганын айтат. Бүгүн ырахат алганыбыз бүт жандуу менен ырдалып атат. Кыргыз элинин аспаптары менен колдонуп ырдап атышат. Бул эми элдер ушуга суусап калган. Анан бул концерт мага чындыгында жакты. Баягы эс алдым да. Ал эми Муса Баятовдун Сарой, Арпанын Ала тоосунан Ак Зыйнат жана башка белгилүү ырлары бүгүнкүгө дейре калк арасында чоң сүймөнчүлүк менен ырдалары баарысына маалым. Алардын дээрлик баарысы жогорудагыдай сценировка менен башталган концертте Мен Тяншан фольклордук эстрадалык тобу тарабынан жогорку чеберчиликте аткарылды. Бул биздин Маданият үйүндө Мен Тяншан фольклордук тобу бар. Түзүлгөнүнө 15 жыл болду. Анан ушу бүгүн ушу биз атайын билетти сатып аткандан кийин мындай фонограммасы жок, жандуу менен иш-чара өткөрөлү деп полностью ушундай өткөзүп жатабыз. Жакынкы күндөрдө уюштуруучулар ушул концерттик программасы менен шаардын бардык райондорун кыдырып, элге тартуулоону мерчемдешүүдө. Айпер Акылбекова, Адилет Алмазбеков, Өлкөдемин Нарын шаары.